Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз кээ бир жаңылардын суроолоруна жооп берип кетели. Менен көп сурашат кээ бир адамдар, менин лидерлеримден да көп сурашат. Мен ушул ишти баштадым эле, же баштасамбы деп атам, баштап туруп колуман келбей калсачы деген суроолорду коюшат. Кыла албай калсам эмне болот, кыла албай калсамчы деген ой келип атат деген пикирлерди, суроолорду айтышат. Ошол жөнүндө сүйлөшүп кетели. Кандай гана иш баштабаңыз, кандай гана бизнес баштабаңыз, кандай гана бир жерде карьера баштабаңыз, башында сизде сөзсүз түрдө ошондой күмөн санаа болот. Бирок азыркы учурда миллионер болгондордун, ийгиликке жеткендердин баарында тең ошол күмөн саноо болгон. Кимдир бирөө ошол күмөн саноого карабастан алдыга умтулуп, мен жетем деп өзүнө сөз берип, убада берип тургандан баштаган, аягына чыккан. Кимдир бирөө колуман келбейт деп кылбай койгон дагы азыркы учурда ошол ийгиликке жеткен эмес, азыркы учурда ошол адам аттиң кылып жүргөн болушу мүмкүн. Мындай учурларды көп эле көрүп жүрөбүз. Ошолордун бири, мисалы үчүн, мен бир айылдардын биринде иштеп жүргөндө сүйлөшүп калдык. Анан жолдош айтып калды, бул жерде элдер араң нанга акча табат, араң. Анан косметикаңар, парфюмерияңар, кийим кечеңер бул жерде анча өтпөйт деп айтты да. Анан кийин рахмат деп койдум. Ошон үчүн бул жерде көп деле аракет кылбай эле койсоң болот деди. Аялы келип айта берипсиң. Мага 5 жыл мурун ошол бир компанияны сунуш кылганда мен көнбөй койгом. Ошо 5 жыл мурун кошулуп, менин тааныштарым арасында кошулуп иштегендери азыр директор болуп жүрүшөт, чет өлкөлөргө саякаттарга барып жүрөт. А мен дагы деле ошо медсестрадан чыкпай, ошол айлыкты карап жүрөм. Мен сенин тилиңди укпайм, мен Мирландын тилин угам деп кылды. Арадан убакыт өтүп, ошол аял менен биз жакшы оборотторго чыктык, директор да болуп, чет өлкөгө саякаттарга да барды. Мына көрдүңүз, ошол себептен бул жерде сиздин позицияңыз, сиздин көз карашыңыз. Эгерде мен колуман келет деп өзүңүзгө сөз берсеңиз, убада берсеңиз, ошол колуман келишти мен каалаймын десеңиз, сиз ошол жолду тандаган болсоңуз, анда сиз ийгиликке жетесиз. Эгерде сиз колуман келбейт окшойт деп күмөн саноо жолун тандасаңыз, анда да сиз туура айткан болосуз. Бул боюнча сизге жакшы притча айтып кетели. Бир айылда өтө акылман киши бар экен. Атактуу ошол адамды жаман көргөндө уят кылабыз деп бир күнү чечим чыгарыштыр. Бир балапанды, жүжөнү колуна кармалыптыр дагы, колуна кармап бекитет экен артыначы. Бекитип азыр барып элдин көзүнчө шылдыңдай эстейт экен дагы. Айтат экен, азыр биз табышмак айтабыз, эгерде оң колдо десе мен солго акырын артында жылдырып коем. Сол колдо десе мен оң колго жылдырып коем. Ошентип уят болот деп барат экен дагы. Сизге табышмак, сиз ушундай акылмансыз, бардыгын билесиз, ушу бир табышмагы болсо табып бериңчи дейт экен. Сен макул дейт экен. Десе анан кийин колуна кармап бекитет экен дагы айтат экен. Менин кайсы колумда балапан жүжө бар дейт экен. Десе айтат экен, кайсы колуңда болбосун, оңдо солдо болбосун, экөөсүн эки учурда тең ал балапан жүжү сенин колуңда. Ошон үчүн сен билесиң кайсы колуңда экенин деп жооп берген экен. Чындап эле эң туура жооп. Жашоодо дагы ушундай экен. Сиздин колуңуздан келеби келбей, бул сиздин колуңузда, сиздин позицияңызда, бул сиздин көз карашыңызда. Эгерде мен колуман келет, мен муну жасай алам десеңиз, анда колуңуздан келет. Эгерде сиз өзүңүзгө убада берсеңиз, мен аягына чыгам, мен ушундай жашагым келет, мен болду, мен тажадым мурункудай жашоодон, мен башкача жашагым келет, мен күндө окшош жашоодон тажадым, мен башкача жашагым келет, ушул максаттарга жетким келет деп чечим чыгарсаңыз, ошого мен бир нерсе төлөөгө даярмын, мээнет төлөөгө даярмын, кыйынчылыктарды жеңүүгө даярмын, мурунку адаттарымды өзгөртүп, мен башкача жашоо, башкача иштөөгө, башкача жашоого, башкача көз караш менен иштөөгө даярмын десеңиз, мен ошону төлөшкө даярмын. Ошону төлөп анан жетем, мен билем деп чечим чыгарсаңыз, анда бул сиздин колуңузда. Анда сиз туура айткан болосуз. Эгерде сиз жок, мен ушул нерсени төлөөгө даяр эмесмин, өзгөрүүгө даяр эмесмин, кыйынчылыктарды жеңүүгө даяр эмесмин, аягына чейин чыгууга даяр эмесмин, мен лучше мурункудай жүрө берем дагы, жашоого налып, депутаттарга налып, өкмөттөргө налып, бардыгын күнөөлүү кылып жүрө берем, мен ушундай чечим чыгардым десеңиз, анда дагы туура айткан болосуз, анда да сиздин жашооңуз ушул бойдон кала берет. Ошол себептен колуңуздан келеби келбей, бул сиздин колуңузда. Биз сизге мүмкүнчүлүк берип атабыз, шанс берип атабыз, ошону колдонсоңуз жашооңузду өзгөртөсүз. Колдонбой ар кандай шылтоодо айта берсеңиз, анда да туура айткан болосуз. Бирок анда бизди күнөөлөбөңүз, мамлекетти күнөөлөбөңүз, президентти күнөөлөбөңүз, депутатты күнөөлөбөңүз. Өзүңүздү күнөөлөңүз. Өзүңүз ушул чечимди чыгарган болосуз. Бир нерсе төлөөгө даяр эмессиз. Бул дүйнөдө эч нерсе акысыз келбейт экен да, эч нерсе бекер келбейт экен. Баардык нерсеге төлөш керек экен да. Кандай гана иш баштабаңыз, бизнес баштабаңыз, көп нерсе менен төлөш керек болот. Ошол бир жыл ичи бизнес баштаганда, бир жыл ичи балким армияда жүргөндөй көп нерседен баш тартышыңыз керек болот. Ашыкча ушактардан баш тартышыңыз керек болот, сериалдардан баш тартышыңыз керек болот. Мисалы, ашыкча жанагы колуман келбейби, келеби деген ойлорго убактыңызды кетирбешиңиз керек болот. Убактыңызды эмне кетиришиңиз керек болот? Канткенде мен колуман келет дегенди көрүп ойлонушуңуз керек болот да. Ошол жолду тандоого мен даярмын, ошол нерсеге төлөөгө даярмын десеңиз, сиз анда ийгиликке жетесиз. Жок десеңиз, анда сиздин тандооңуз. Жашоо бул тандоо экен да, позиция, көз караш. Жок, мен жашоомду өзгөртүш менин колумда деген тандооду жасасаңыз, анда сиз ошол жашооду өзгөртүп, өзүңүз каалаган жашоого жете аласыз. Жок, менин күйөөм милдеттүү, же айталы мен ата энем бай болбой калды, ошон үчүн алар күнөөлүү десеңиз, аны да сиз туура айткан болосуз, анда сиз ошол жашоодо жүрө бериңиз анда. Бул сиздин тандооңуз да. Эми биз бизнесте сунуш кылып атканда кээ бир адамдар айтат, колуман келеби келбейби, болбой калсам эмне болот, кыла албай калсам эмне болот дейт. Биздин бизнесте сиз эмне жоготосуз? Болбой калса, колуңуздан келбей калса, сиз эмне жоготосуз? Айтыңызчы мага. Эмне жоготосуз?
эмне сиз 500 миң сом киргизип атасызбы, миллион сом киргизип атасызбы, же 100 миң сом акча киргизип атасызбы? Көпчүлүк бизнестер бар, мына мисалы үчүн кадимки бизнестердин көбүндө миллиондорду киргизип баштап атышат, 10 миллион киргизип баштап атышат, үйдүн квартирасын залогко коюп кредит алып баштап атышат. Белгисиз, болуп кетеби болбойбу белгисиз. Ошондо дагы аларды эч ким туура жолго үйрөтпөйт, канча жасашты ал бизнести. Көпчүлүк учурда жаңы бизнестерди башташат. Канча жасашты үйрөтпөйт. Бирок ага карабастан алар ошону тобокелге барып атышат. А сиз эмне ошондой тобокелге барып атасызбы? Квартираны залогко коюп кредит аласызбы же машинаңызды залогко коюп кредит аласызбы? Биз ошондой кылыңыз деп атабыз сизге. Анткен жокпуз биз сизде. Көп болсо 1,5 миң 2 миң сомдук өзүңүзгө керектүү, өзүңүз ансыз деле башка дүкөндөн аласыз ушул продукцияларды. Ошону гана алып бизнести баштаңыз деп атабыз. Анан көп болсо бирдикке кетиресиз, анан көп болсо интернетке акча кетиресиз. Ушул сиздин жоготуңуз. Эгерде колуңуздан келбей калса 3 ай 4 ай иштеп, колуңуздан келбей калса эмне жоготосуз? Эмне болот жашооңузда? Эмне кредит болуп калабы, мойнуңузда кредит болуп калабы, же болбосо карызга батып кетесизби? Мунун баары болбойт, Анан 6 ай бою, 1 жыл бою арендам канча чыгарам, мунун канча чыгарам, буга канча төлөйм, уборщикке канча төлөйм, буга канча төлөйм, налогто канча төлөйм, соцфондто канча төлөйм, пожарный келип текшерип атат, СЭС келип текшерип атат, канча төлөйм деген башкарууңуз барбы сизде? Жок. Көпчүлүк бизнестерде ошол башкаруу бар. Мына мисалы үчүн биз азыр жакынкы учурда биздин да экинчи сулуу салонубузду биз башка жерге көчүрдүк. Ал жерге биз 600 миң майда чөлөнү кошкондо где-то 700 миңдей акча киргиздик. Бирок ал акча качан чыгашы белгисиз да. И ошол нерсе тобокелге барып атабыз, и жаңы жерге, жаңы территория. Ал жерге эл барабы, барбай белгисиз дегенге карабастан биз келбесе келтиребиз деп ошону өзүбүздүн мойнубузга жоопкерчиликти алып келдик. Сиз ошол ишти жасап атасызбы биздин сунушта? Мына Фаберикке келип кошумча жасап көрүңүз, интернеттен иштеп ийгиликке жетиңиз деп атабыз. Ошол нерсеге барып атасызбы сиз? Барып аткан жоксуз, И притом, азыркы учурда мына биз салондо кантип кылышты бизге эч ким үйрөтпөйт. Биз сизди үйрөтүп атабыз Фаберик бизнесинде, сизге жол көрсөтүп атабыз. Мына мынтип жасайсың деп даяр видеолор бар. Ошол нерсени берип атабыз, сиз ошондо айтып атасыз, колуман келбей калса. Колуңуздан келбей калса эмне жоготосуз? 1,5 миң сом, 2 миң сом жоготосуз. Аябай чоң нерсе жоготосуз да. Кайгырып, болду, экинчи мен эч жака акча киргизбейм деп чечим чыгарсаңыз да болот. Эгер ал акчаны жоготсоңуз. Чоң акча да турабы? Сиз ал акчаны айынан карызга батып кетесиз да турабы? Ансыз деле алып аткан продукция болуп атса, ансыз деле кийип жүргөн кийимиңиз болсо, ошону алып баштаңыз деп атабыз. Эгерде колуңуздан келбей калса, көп болсо 3-4 ай убактыңыз кетет. Аны сиз ансыз деле ушак менен, сериал менен кетирмей келеңиз, туурабы? Ансыз деле жөн отуруп, эмнеге ушундай жашабайм деген ойлор менен кетмей келе. Эгерде биз менен бирге жасап көрүп колуңуздан кокус келбей калса, бирок жасаган адамдардын, чында берилип иштеген адамдардын колунан келбей калганын көрө элекпиз. Алдагандардын колунан келбей калгандарды көрүп жүрөбүз. Алдайт, кантип алдайт? Муну кылтам, аны кылтам дейт, эч нерсесин кылбайт. Өзүн өзү алдайт, бизди алдайт. Алардын колунан келбей калгандарды көрүп жүрөбүз. Андайлар бар. Күнүндө канча жолугуш уюштуруп атасың десе, ойлонуп калат. Кече эле бир сабак өттүм. Бир күндө канча жолугуш өткөрөсүңөр? Мен бир күндө бир жолугуш бир адамга сунуш кылган дегендер колду көтөрүп эле чексек, бир 100 адамдан бирөө экөө көтөрдү. Ким бир айда бир жолугуш уюштурат десек, бир 20-30 киши көтөрдү. Ким жарым жылда бир адам менен жолугушту десек, калганын баардыгы, 100-дун калганын баары кол көтөрдү. Мына дал ошондой адамдар бар, ошолор ийгиликке жетпейт. Эгерде сиз ошондой көз карашта болсоңуз, албетте сиз ийгиликке жетпейсиз. Бирок жок дегенде эмне пайда көрө аласыз? Эгерде сиз кыймылдабасаңыз, жалкоо болуп жүрө берсеңиз, башка жерде деле ошондой эле болосуз. Бир эле биздин бизнесте эмес, Эмне табасыз? Анда сиз албетте опыт табасыз. Сонун билимдерди аласыз биз аркылуу. Биздин дапдаяр жасап койгон видеолорду көрүп көп нерсе үйрөнөсүз. Жашоого болгон көз карашыңыз өзгөрөт. Жада калса үй бүлөдө мамиле куруп, жакшы мамиледе болууну үйрөнөсүз. Жок дегенде психологияны түшүнүп каласыз. Жок дегенде жашоодо дайым керек болчу соода сатык психологиясын түшүнүп каласыз. Соода сатыкты жакшы билген адам, ал адамдар менен оңой тил табышат, оңой сүйлөшөт. Оңой любой адамды өзүнө дос кылып алат да. Мунун жашоодо мен ойлойм сөзсүз түрдө пайдасы тиет, туурабы? Жок дегенде өзүңүз башкарышты үйрөнөсүз. Бул дагы жакшы нерсе. Мына биздин бизнесте ошого да үйрөнөсүз. Сизди эч ким башкарбайт бул бизнестечи. Болгону биз жол көрсөтөбүз, анча-мынча түртүп коюбуз мүмкүн болду. Башка убакта сиз өзүңүз башкарышыңыз керек болот. Ошого үйрөнөсүз. Бул жаманбы бул нерсе? Бул дагы жашоодо дайым керектүү сабак. Ошол себептен мен колуман келеби, келбейби деген ой келсе, өзүңүз ойлонуп көрүңүз. Колуңуздан келе турган жолду тандайсызбы же колуңуздан келбей турган жолду тандайсызбы? Бул сиздин колуңузда. Биздин видео жаккан болсо каналга катталабыз, лайктарды басабыз жана башкалар менен бөлүшүп коебуз.